Милиция менен манты саткандардын ортосунда чыр чыкты. Бишкекте Пурпур ашканасы күйүп кетти. Самара Каримова директорлук кызматтан баш тартты. Бишкек шаардык мэриясы бактарды мыйзамсыз кыйган. Министр жогорку кеңештин депутаттарын алдаганбы? Бишкек шаарында Lexus RX 300 унаасы күйүп кетти. Жүргүнчү ташуучулар тарифти 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Кече 21 январь күнү мэриянын кызматкерлери менен Ош базарда иштеген сатуучулардын ортосунда чыр чыкты. Анда көчөдө туруп манты саткан аялдарды милиция кызматкерлери сүйрөп, ал жерде тамак сатканга болбойт экенин айтышкан. Маалыматка ылайык, мэрия Ош базарынын тегерек четинде соода кылгандардан тазалоо тапшырмасын берген. Акырындык менен Ош базарынын айланасы мыйзамсыз соода кылгандардан тазалана баштады. 21 январдан 22 январга караган түнү Бишкектин 1-май районунда жайгашкан Пурпур ашканасы күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, ашкананын аянты 200 чарчы метрде түзгөн. Ал Абдумомунов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Ашкананын чатыры, жыгач материалдары, 2 муздаткыч, 2 кир жуугуч машина, 2 электр плитасы жана гардероб күйүп кетти. Өрттүн келип чыгуу себептери иликтенип жатат, деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартты. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Анын айтымында, арыз жазууга аталган окуу жайдын жамаатынын каршылыгы жана ортодогу интригалар себеп болгон. Эли журтумдун ак батасын албай, кантип ишке киришем, ошон үчүн 7 эмес 70 өлчөп жакшы санагандар менен кеңешип чечим кабыл алдым. Мен окуу жайдын директорлугунан баш тарттым. Бул тууралуу арызымды жазып, буюрса министрликке жолдойм. Чындап ак тилимден кызмат кылып берсем дегем. Ошол оюм менен кылган аракетим аркылуу кимди капа кылып алсам, кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган айрым таза адамдар да мен үчүн каттуу сындарды, ачуу кептерди угуп калышты. Алардан да чын жүрөктөн кечирим сурайм. Пенде болгон соң ак кара ортосунда жүрөт экенбиз. Билип билбей кылган күнөөм үчүн жараткандан да кечирим сурайм. Менин ар намысымды тебелеп, акарат келтиргендерге да таарынычым жок. Аларды да кечирем. Туура жыйынтык чыгарууга аракет кылам. Эли журтума колдон келген ак кызматымды арнай берем, деп жазган Каримова. Бишкек шаардык мэриясы бактарды мыйзамсыз кыйган, муниципалитетке айыппул салынды. Бул тууралуу МАМ Экотехинспекциянын басма сөз кызматы билдирди. 18 январда Пригородный айылынын айылдык кеңешинин администрациясы МАМ Экотехинспекциянын Ала Мүдүн жана Ысык Ата райондору боюнча аймактар аралык башкармалыгына арыз менен кайрылган. Айтылган фактыны текшерүү учурунда инспекторлор айылдык кеңештин аймагында Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 17 бактын мыйзамсыз кыйылгандыгын аныкташкан, деп билдиришти мекемеден. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн муниципалитетке 36.067 сом айыппул салынгандыгы белгиленди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муздаткычтар тууралуу жаңылыш маалымат берген. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Министрликтин басма сөз кызматы жетекчисинин парламентте кетирген катасы үчүн кечирим суроосу керек. USAID муздаткычтарды сатып беребиз деп айтыптыр. Саламаттык сактоо министри ката кетирди, деп жазды. USAID Кыргызстанга муздаткыч жана Pfizer вакцинасына ылайыктуу 1.200.000 ийне сатып берет, деп министр Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин отурумунда билдирген. Кече 21 январда Бишкек шаарында Lexus RX 300 унаасы күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекемеден билдиргендей, саат 16:36 чамасында Тыналиев жана Ахунбаев көчөлөрү кесилишкен жерде Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унаанын кыймылдаткыч бөлүгү күйүп кеткен. Учурда өрттүн себеби такталууда. Бүгүн 22 январда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Тулебаев жеке транспорттук компаниялардын жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой,
Жолугушууда кайрадан жеке кичи автобустарда жүрүү тарифтерин этап менен көтөрүү маселеси талкууланды. Жүргүнчү ташуучулар тарифти 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Мэрдин милдетин аткаруучу Төлөбаев жүргүнчү ташыган кичи автобустардын жол акысын 15 сомго чейин, ал эми автобус жана троллейбустардын жол акысын убактына карабастан 10 сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылды. Пенсионерлер жана балдар 8 сом төлөшөт. Мэрдин милдетин аткаруучу Төлөбаев Бишкек шаарынын мэриясынын алдында транспорттук саясат боюнча кеңешме түзүүнү тапшырды. Ал борбордук транспорттук тутумну реформалоо боюнча жарандардын, айдоочулардын, муниципалдык кызматкерлердин жана жеке транспорттук компаниялардын жетекчилеринин жолугушуусу үчүн аянтчага айланат. Ошондой эле жеке фирмалардын жетекчилеринин натыйжалуу иш алып баруу үчүн анын коомдук кеңешчиси боло турган бир өкүлдү шайлоону суранды. Жүргүнчү ташыган жеке компаниялардын башчылары айдоочулардын иш таштоосун уюштургандар, жамааттын ичиндеги кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылган үчүнчү жактар деп билдиришти. Мэрдин милдетин аткаруучу Төлөбаев кошумчалагандай, унаа парктарында материалдык зыян келтирген маршруттук таксилердин айнектерин сындыргандардын баары мыйзам чегинде жооп берет.